Таймураз, мурдагы чекист Бакыт Төрөбаевдин телефондук сүйлөшүүсүндө кимдерге айыптоолор айтылды. Социалдык тармактарда Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин Эркин аттуу адам менен телефондон сүйлөшүүсү делген аудио тарап жатат. Анда Төрөбаев менен сүйлөшкөн адам УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин оолу Таймураз заводду тартып алды деп айтканын угууга болот. Ал жер тилкесин эле сатканын белгилеп, заводду бузуп кетүү пландалганын кошумчалайт. Ошондой эле аудио жазууда саламаттык сактоо министри мурдагы чекист Каныбек Досмамбетовдун да аты аталды. Министр менен сүйлөшкөн адам өзү АКШда жүргөнүн айтат. Аудио жазууну тараткандар Бакыт Төрөбаев бул иштен кабардар болгону менен аны жашырып келген деген кине коюшууда. Интрига эмес, мен Америкада жүргөнүм 1 жылдан бери Бактыга. Өзүңүз билесиз го. Подожди. Бул жерде мындай болуп атат билсеңиз. Орта Азия отели барбы? Ооба. Кимдин намында азыр действующий? Атамдын атында. Тиги баягы ночь Пестин жанындагы жерчи? Ал апамдын атында. А то азыр бул жерде азыр мындай уштурайын деп атат да, сеничи? Как сказать? Чтоб ты показания дал, на что у тебя якобы забрали. Не, забрали, магазин у меня забрали, Бактыга. Какой магазин? У меня жанагы завод бар эле го, Чажэлектромаш. Помните же? Аны саттың эле го сен? Аны сатканда мен пустой берем деп сатканмын, менчи жерин эле берем деп сатканмын. Заводду алып койбоду го. Сен жерди саттың да сен? Жерди саттым, бирок заводду саткан эмесмин да мен, бузуп алып кетем деп айткам, аныч, полный. А ушул заводду ким алып койду? Таймураз алып койду. Завод үстүнбү? Үстүн, Вы же помните, вы говорили мне Орто Сайдан жер кызыл китеп кылып берем деп, анан мен айтканмын, пустой жерди берем деп айткам, мен заводду берем деп айткан эмес, потому что я миллион просил. Жок, мындай да, Эркин. Азыр силер когда договаривались, мен сказал, что 460 400 канча, мен не помню. Ошол жерди саткыла деп айткам, туурабы? Пустой жерди. Пустой, не пустой, ушу территорияны айтканбыз да? Да. Анан как вы там дальше разговаривали, я не знаю, ачы айткам. Биз Батыр ака менен сүйлөшкөнбүз да, я Батыр ака помнит, я говорил, вообще не хотел же продавать же, анан суранып калгандан ладно деп айттым го менчи, анан завод сразу замок салып койбоду, замок салып, короче, не кылсаңыз кыла бериңиз деп туруп чыгарып салды менди. Азыр мындай, Эркин, азыр эми... Потом, во-вторых, еще магазин там есть, рядом магазин есть, 500 квадратов. Азыр бул жерде мына болуп атат да эми. Азыр эми ким кандай билбейм ситуация болот, ошону надо, нужно ли это поднимать вопрос? Ну я и так в Америке, мне что делать? Где келе албасам, иш козгойбуз деп Маматовдор да кыйнап атат меничи. Жок, иш козгоо боюнча аны ладно, мен азыр постараюсь закрыть. Но это нужно, это, чтобы ты сейчас там приезжал и на тормоз показания давал? Мне кажется, нужно, Бактыга. А потом башкача болуп калсачы? Как это? А мне что терять, Бактыга? Я и так здесь, в долгах здесь, хожу здесь, ептеп жүрөм бияктачы. Мне что делать вообще? Ну не знаю, как, я не знаю туда. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Болгондой эле айтып атам да сизгечи, же биякта жүрөм. Баягы отель, значит, жолдошканын атында, апанын атында, мына жерди саткандан кийин үстү заводду сатпайм деген. А как тогда это получится?
этот, что жерди сатты, а үстү, как получится? Я договаривался о пустой земле. Забрать его? Да, я должен был забрать. Да, все должен был забрать. Темир тезектерди, да? Полностью, да. Ушундай сүйлөшкөнсүңөр беле? Ушундай сүйлөшкөнбүз. Батыр экеден сурасаңыз. Алда макул деди эле ушундай. Макул деген. Макул заводду алып кетесиз деген беле. Ооба, айткан. Ну это я вот не знаю, как это, постоянно. Еще мы жана автовокзалда гостиница курулбадыбы, жаңычы? Аны айттырды, ал баягы гостиница курбайсыңар, башка болосуңар, аны уже мен баягы токтоп калыптыр да. Да, короче. Ну, вообще не дают, да, работать, ничего. Да, я имел калдым, да. И там Маматову тоже, блин, все вот эти квартиры продали, который дом я строил же. А все уголовное дело на тебя прям возбудили, что ли? Ну, не возбудили, там просто заявление написали, без моего согласия, а там согласие, все есть, законно у нас все. Уголовного дела нету пока, да? Уголовное дело, просто заявление написано, но не возбуждено дело. Ошондой, да? А давление болуп, бияктан чалышып жаман. Азымдай кылбайлык азыр. Сен азыр бир айдай мындай бир байкап көрбөйлүк азыр. Анан кийин бир решение кылабыз да. Сейчас эч кимге сүйлөбөй эле кой. Америкада чейин оказывается, сенин сөзүңдү оказывается ужат экен оказывается. Да. Ты там встречаешься, оказывается, там с кем-то. Алар анан кийин баягындай. Я тебя понял тогда. Я понял тебя. Все, да, хорошо, Бактыке. Я понял тебя. Тогда, значит, территорияны салган экен, анан могу үстүндөгү завод тапчып кетейсе ушун бербей койду, да? Ушундай болду, да? Да, ушундай болгон. Ты хотел его забрать, да? Вытащить хотел его? Конечно, там все, сколько там металла было там. Уже жерде спор бар экен, да? Ну там еще магазин есть, магазин же он забрал же. Ну, магазин это же территория ичинде болуп калды, туурабы? Жок, отдельно. Отдельно чего? Отдельно магазин, юбилейный магазин, 500 квадратов. И что, ты прям переписал, что ли, на них прям? На них переписал, да. Да. Жаман каным жечишти Бактыке, знаете, вообще. Аким, областной начальник ушундай киришти ушу, Жана Каныбекпи? Ошол указание берип го. Сизге чалып атам айтты эле го, ушундай болуп атат деп. Я чалсам андай мындай кичиндей там иште урушуп кеттик да көзүм. А я ничего не смогу сделать, наверное? Не, у меня все законно, у меня сейчас все документы есть. Мен билесиз го Бактыке, законно строительство даже начинаем, когда все делаем законно. Канча эме кылышты, прокуратурага беришти, ГКНБге беришти, все проверяют. Келсең иш козгойбуз дейт, коркутат. Жаман чарчадым Бактыке, чын айтайын. Давай, да, мындай кылайлык, азыр сен мен анда доложусь тогда. Куда надо. А сен пока с кем не разговаривай, а сейчас начинает будет выходить сейчас. Это же, да, өзүңдө түшүнөсүң го? Түшүнүп атам мен баарын, түшүнүп атам мен. А то это еще, ну давай посмотрим, анан кийин сүйлөшөбүз. Это твой телефон, друзья, понял. Кийин сүйлөшөбүзбү Бактыкенин? Жок, мен азыр муну барып тактагандан кийин анан мен айтам да, уголовное дело, что он приехал сюда. Что ты где уж азыр мен этим буду работать, чтобы от тебя отстали все. Все хорошо. Сен пока сейчас мындай пока переиграем, давай посмотрим ситуацию. А мына деланы мен айтып коеюн азыр. Все хорошо. Чтобы от тебя отстали, чтобы. Все хорошо. Эркин там сенин жанында жүргөн адамдар да тоже, оказывается, доносят, оказывается. Что ты делаешь, кандай ты же удался. Вообще идти от пола. Ладно, давайте. Давай. Таймураз Ташиев Төрөбаевдардын сүйлөшүүсү деп тарап жаткан аудио боюнча регион телеканалына атайын жооп берип, окуя кандай болгонун толук айтып берди. Таймураз мырза, айтсаңыз, мына учурда интернетте таркап жатат, сиздин атыңыз аталууда. Рейдерлик жол менен ушул Жалал Абад облусунда бир заводдордун бирин тартып алган деген өңүттүү маалымат тарап жатат да, ушул боюнча комментарий берип коюңузчу. Мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Советский Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Ону мындай адамдарды адаштырып алып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, ону мен сатып алганмын. Ону биз 2022-жылы болсо эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге.
акчага сатып алгам, мен мында ачык айтканда канчага сатып алгам так билбейт экенмин азыр. 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура. Анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишичи. Алып кетем деп, ол темир тезектерин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Төрөбаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Төрөбаевден ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден, ошо өзү түшүп, онун тууганы да экөө. Абасынын баласы болсо керек адашпасам. Ортого түшүп өзү сөз берген ал жерде. Мына Бакыт Төрөбаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Ошол эле учурда жанындагы дүкөн боюнча да сурам келет да, ошол дүкөн дагы айтылып атат да. Ал дүкөн боюнча бул мындай, дүкөн ортосу, ол жер менен дүкөндүн ортосундан бир 3 үй бар эле, адашпасам 3-4 үй бар. Ошо 3-4 үйдү дагы сатып алып, будущем деп ойлогонбуз да. Анан кийин сатып алып, дүкөндү кошуп, ол жерге детский площадка курабыз деген ниет болгон. Мектепке эми детский площадка керек экен, ошол жерге детский площадка курабыз деп, ону мен наркы жерди сатып алгандан кийин 4-5 айдан кийин сүйлөшүп, эс адашпасам, может быть 3 ай, так айта албай атам азырчы. Сүйлөшүп $80 миң, мен аны так билем, $80 миң ого колуна акча берип сатып алгам ол жерде. Анан азыр болсо кароолго болуп атпайбы? Ар бир нерсени биздин үй бүлөбүзгө, айрыкча ошо атама колунан келечекти кароолор болуп атат. Ону болсо эл журтта баардыгы түшүнүп атат ону. Мына ол жерде Америкага качып кеттим деп айтат экен. Америка кантип качканын мен так билбеймин, бирок болсо мага өзү чалып жүргөн. Аялым менен мага чалганына качан болду? 1-2 жыл болуп калды, чалып аялым менен урушуп атамын, болтам, Томас ортого түшүп берип, сүйлөшүп бербейсиңби? Ким Маматовдор менен деген сөз болгон. Мен үй бүлөлүк нерсеге кантип киришем деп өзүнө айтканмын онучу. Калган нерселерне орозо айы болуп атат, ыйык күндөр болуп атат. Ыйык күндө болсо өздөрү алдабай эле койсо жакшы болмок эле, бирок бир Алладан бардык. Алла өзү чечет, өзү карайт. Маселе жок. Жер ошо бойдон турат. Мен берген акчамды кайтарып берсин, мен аркага кайтарып берейин. Негизи аларга кандай жооп берет элеңиз? Акыркы учурда кароолор болуп атат деп атпайсызбы? Азыр ушул эки күндө турабыз, баардыгын Кудайга салдык, бир Алладан бардыгы. Жаман сөздөр айтса да биз кечирдик. Алла үчүн кечиребиз баардык нерсени.